Салам достор, биз лендинг сайт ачышыбыз үчүн поискка киребиз дагы. Бул жерден таблинг деп жазып издеп алабыз. Лендинг сайт бизге эмне үчүн керек? Биз өзүбүздүн соцсеттерибизди, башка баракчаларыбызды баарын бириктирип бир сайтка жүктөшүбүз үчүн бизге лендинг сайт керек болот. Лендинг сайттардын эң эле кеңири колдонулгандары азыркы учурда таблинг, хипалинк, инстабио жана ошондой эле тилда жана башка сайттар бар. Биз азыр таблинг сайтынан баракча ачабыз. Ал үчүн попробовать сейчас дегенди басабыз дагы алдын карай жылабыз. Эми биз бул жерден через Facebook, через Google почта, ошондой эле через ВКонтакте почтабыздан баракча ачып кирсек болот. Биз азыр через Google почта киребиз. Ал үчүн биз бул жерге өзүбүздүн баракчабыздын атын жазып алышыбыз керек. Атын жазып алабыз дагы. Кирип алабыз. Мынакей жазып алдык дагы. Баракчабыздын атын жазып алдык дагы. Эми продолжить дегенди басабыз дагы. Бул жерде эми пароль ойлоп жазышыбыз керек болот. Мынакей жазып алдык дагы. Продолжить дегенди басабыз дагы. Киребиз. Мынакей бизде ачылды. Эми биз бул жерде эмнелерди кылсак болот? Астындагы добавить блок дегенди басабыз дагы. Бул жерге киребиз. Бул жерде биз текст койсок болот, ссылка койсок болот, аватарка, өзүбүздүн сүрөтүбүздү койсок болот. Ошондой эле суроо жоопторду орнотсок болот. Жана бул жерде про дегендер жана бизнес дегендер уже бул платный версия болуп калат. Про режиминде биз өзүбүздүн мессенджерлерди, ошондой эле видеолорубузду орнотсок болот, сүрөттөрдү, бир нече сүрөттөрдү жайгаштырсак болот, соцсеттерибиздин баарын чогултсак болот. Ал үчүн биз обновить тариф дегенди басып киребиз дагы. Бул жерден өзүбүзгө керектүү болгон тарифти тандайбыз. Сизге таблинг 3 багыттагы тарифти сунуштайт. Биринчиси бул базалык тариф. Базалык тариф бул бекер көргөзүлөт. Бул жерде сиз ссылкаларды орнотсоңуз болот, текст жазсаңыз болот, ошондой эле суроо жоопторду орнотуп, таблингдин ичиндеги даяр темаларды орнотуп колдонсоңуз болот. Ошондой эле баракчаңыздын статистикасын көрсөңүз болот. Экинчи тариф бизде бул про тарифи. Бизнестеги бар тарифтердин баары бар. Ошондой эле блогдордун убактысын көрүүгө болот, аналитиканы көрүүгө болот. Үчүнчү тариф бул бизде бизнес. Бизнесте баардык бизге керектүү болгон баардык маалыматтар, таблинг, логотиптер, таймер, мисалы үчүн сиз кандайдыр бир акцияны чыгарган болсоңуз жана анын саатын орнотуп койсоңуз болот, кайсыл күнү, кайсыл саатта бүтөт. Ошондой эле бул жерде сиз заказдарды кабыл алып, сизге келген клиенттерди автоматтык түрдө сиз бул жерге өзүңүздүн лицевой счетуңузду калтырсаңыз болот, кайсыл жерге акча салса болот. Ушул номерге сал, ушул картага котур дебестен сиз бул жерге сиз кайсыл системалар менен колдоносуз, ошол системаларды жазып, ушул жерге толуктап койсоңуз болот. Азыр биз 14 күнгө бизнес тарифин бекер кошуп алабыз дагы. Иштетип көрөбүз. Ал үчүн биз астындагы активировать промокод дегенди жазабыз дагы. Бул жерге биз MF14 деп жазып алабыз. Бул бизде бизнес тарифке 14 күн бекер иштеп берет. Активировать промокод кылдык. Эми бизде 14 күнгө бизнес тарифи боюнча уланды. Эми бизде добавить блок дегенди басып көрөбүз. Мынакей жанакы бизде про жана бизнес деп чыккан баардык блоктор ачылды.
Ошондой эле биз таплинг сайтта статистиканы көрсөк болот. Бизге келген кайрылууларды, кайсыл сайттардан келишти, канча кликтер болду, биздин ссылкабызды, таплинг ссылкабызды канча киши басып кирди, заявкаларды, товар, дизайнды өзүңүз каалагандай кылып өзгөртө алсаңыз болот. Мисалы үчүн бул жерде сиз кнопкалардын орнотсоңуз болот, кандай кнопкаларды. Жана ошондой эле сиз бул жерден арткы фонду орнотсоңуз болот, анимация койсоңуз болот. Өзүңүзгө жаккандай кылып орнотуп алсаңыз болот. Сизге 14 күндүн ичинде сиз өзүңүздүн баракчаңызды кооздоп, оңдоп, баарын маалыматтардын баарын чогултуп иштетип көрсөңүз болот. Эгерде сизге жаккан болсо, кийин 14 күн убакыт өткөндөн кийин про режимин же бизнес режимин 3-6 айга же болбосо 1 жылга улап алсаңыз болот.